У Вечного огня проходит торжественная церемония «Эстафета Победы», посвященная 80-летию Великой Победы. Участники возложили цветы, чтят память павших и выражают благодарность ветеранам за мир и свободу. Келе жатқан 80 жылдық улуу жеңиш байрамы менен чын жүректен куттуктаймын. Бүгүн болсо ушул көз карандысыз мамлекеттердин чегара аскерлигинин кол башчыларынын жемилгеси менен ушул улуу жеңиш күнүнө карата жеңиш эстафетасы 2-февралда Мурманск шаарынан, анан Беларусь Республикасынын крепостунан эки багыт боюнча жетти. Биринчи багыты Брест крепостунан түштүктүгөстөн жетти. Биз өзүбүздүн келечегибизди камсыз кылыш үчүн, кийинки келечек камсыз үчүн эң биринчи тарыхты билишибиз керек. Анан тарыхты билгенден кийин биз ошого өзүбүздүн келечегибизди курушубуз керек. По инициативе командующих пограничных войск стран СНГ 2 февраля стартовал эстафеты Победы в двух направлениях. Один с Российской Федерации, с города Мурманска, второй Республика Беларусь, Брестской крепости. С Казахстана мы получили 29 апреля, и этот эстафета Победы прошел через внешние границы СНГ, так как Каракольский пограничный отряд, Нарынский пограничный отряд и